Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ulu jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga salavatlar jana salamlar bolsun. Assalamu aleykum urmatu mekendeşler, urmatu momu musulman bir tuğandar. Allah subhanahu wa ta'ala qarmap jatkan orozoңuzdарды Allah'ım kabul kılgan bolsun. Mına bardığızga Allah subhanahu wa ta'ala ömür berip, jaşoo berip, dağı kayradan uşul dağı bir orozonu tutuğa, orozonu başımızdan ötközүүгө Kuday Taala mümkündük berdi. Bul da bolsa biz üçün çoğun mümkünçülük, çoğun bir baylık bolup esептелет. Tamaktan tышкаркы nerselerdi, taşpı, же ушундай bir табигаттын катуу nerселерин жутуп жиберсе эмне болот орозодо? Эгер адам орозо кармап, орозодо оозу жабык болуп турган мезгилде тыйын, таш, кагаз, темир жана ушуга окшогон окаттан, тамактан, ататта желүүчү тамактан тышкаркы нерселерди, желинбей турган нерселерди жутуп алса, орозосу бузулат жана ошол күндүн бир күнүнө бир күн орозо кармап берет дагы, буга каффара бербейт. Каффара дегени үзгүлтүксүз 2 ай орозо тутуп берүү деген айып берилбейт. Бир күнүнө бир күн гана орозо тутуп бере алат. Атайлап жеп ичип алса, же дар ичсе орозо бузулабы? Атайлап жеп иче турган болсо, же дары-дармекти жутуп жиберсе, анда орозосу бузулат, казасын кармайт, каффарасын дагы берет. Атайлап тамактануу, атайлап эле мисалы үчүн ооруп атат, мисалы үчүн ооруга чыдаса болот, анчалык оору эмес болчу. Же оорубай калган болсо деле жөн эле кандайдыр бир дары-дармекти оозуна салып жутуп бере турган болсо, бул атайла ооз ачкандыгы үчүн орозосу бузулду. Ошол менен биргеликте эле бир күнүнө 60 күн орозо тутуп берүүгө милдеттүү болуп калат. Ошондуктан орозонун күнүндө орозону бузбай, сактап сыйлап калууга аракет кылыш керек. Орозонун күнүндө жубайлар мамилеге барып койсо, жыныстык мамиле кылып койсо эмне болот? Орозодо өзүнүн жупта адалы никелүү аялы менен жыныстык мамиле кылып кое турган болсо, орозосу бузулат жана орозону ушундай жол менен бузгандыгы үчүн каффара төлөйт. Каффара дегенибиз бир күнүнө 60 күн үзгүлтүксүз 2 айда бул 2 ай үзгүлтүксүз орозо кармап бериши милдет болуп калат. Орозо мезгилинде аялын өөп койсо эмне болот? Эгер өзүнө ишенсе, жаш болбосо, өзүнү кармап андан аркы иштуулантып кетпесине ток болгон болсо, анда шахватсыз жөн эле өөп кое турган болсо, анда эч нерсе болбойт, орозо бузулбайт. Бирок жаштар өзүнү токтото албай турган болсо, жана кошулуп коюу коркунучу бар болуп турган болсо, мындай учурда аялын кучактоо жана өөп коюу макрух амал болуп эсептелет. Мындай айтканда тыюу салынган амалдар. Орозодо адам оозуна насыбай салса эмне болот? Орозодо адам оозуна насыбай салса, же кулагына дары куйдурса, же клизма жасата турган болсо, мындай учурлардын бардыгында орозосу бузулуп кетет, тилекке каршы. Бул учурда бир күнүнө бир күн орозо кармап берет, жана буга каффара берилбейт. Каффара дегени биз жогоруда айтып өттүк. Тиши канап кетсе эмне болот? Орозодар адамдын тиши канап кетсе, оозуна чогулган канды эгер жутуп ала турган болсо, орозосу бузулат. Эгер кан аз болсо, таңдайында кандын дамы сезилбесе, аны жутпаган болсо, анда анын орозосу бузулду деп саналбайт. Орозого байланыштуу ар түрдүү маселелер. Эгер унутуп калып орозодо бирдеме жеп алса, же бир нерсени ичип алса, эмне болот? Орозодо орозо экенин таптакыр унутуп калып, тамактанып алды, суу ичип алды. Анан орозо экендигин эстеп кетти. Мындай учурда орозосу бузулбайт. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан: "Ризкун разакакаллах". Адамдардан бирөөсү Пайгамбарыбызга ошентип суроо салды: "Мен орозонун күнүндө таптакыр орозолугумду унутуп, мен тамактанып алып турмун. Эмне кыламын дегенде,
анда сен орозосуң, орозоңду уланта бергин, ортодо жеп алган нерсең, унутуп жеп алган нерсең Аллахтын сага берген ырыскысы болуп калды деди. Бирок унутуп жеп алып, анан орозом бузулуп калды деп окшоп деп ойлоп калып, андан ары атайлап жебүүчүнү уланта бере турган болсо, эми орозосу бузулду. Демек орозосуну унутуп калып, эстер замат токтотуп калса, орозосу сакталып калат. Орозолугун эстеп кетип, эми жеп албадым, орозом бузулуп кетти деп, оозунда калган калдыктарды жутуп, же дагы кошумча тамак жегөнү улантып жиберсе, анда эми орозосу бузулуп кетти. Мындай учурда эмне кылат десе, ошол адашып бузуп алган орозосунун бир күнүнө бир күн ордун төлөп тутуп берет. Саарлыктын тамагын сөзсүз жеш милдеттүүбү? Албетте, саарлыктын тамагын жеш бул сүннөт амал болуп эсептелет. Жана пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, саарлыктын тамагында береке бар дейт. Ошондуктан саарлыктын тамагына турган учурда табитиңиз тартпай аткан болсо да, эч нерсе жегиңиз келбей атса да, бир уртан бир аз болсо да суу ичип, саарлыктын берекесин асыл кылганыңыз бул жакшы болот. Кандай нерселер менен ооз ачыш керек? Ооз ачууда сүннөт болгон, же болбосо пайгамбарыбыз талкын кылып өгүттөгөн кылган иши, бул курма менен ооз ачууну жакшы деген. Ошондон курма менен ооз ачуу бул жакшы амал. Болбосо мөмө жемиштердин баардык түрү менен ооз ачса болот, суу менен ооз ачып алса болот. Башка бул нерселер табылбай турган болсо, албетте эң эмне колго жетиштүү болсо, ошол нерсе менен деле ооз ачса, ооз ачылды болуп эсептелет. Деги убакыттын кириши менен эле ооз автоматтык түрдө өзү ачык деп эсептелип калат жана жарыяланып калат. Балагат жашына жетпеген балдар орозо тутса болобу? Деги эле орозону канча жаштан жана кимдер кармашы керек? Албетте биз башында белгилеп кеткендей, орозо балагат жашына жеткен, акыл эси жайында болгон, оорубаган адамдар, кудурети жеткен адамдар орозо тутушу керек. Балагат жашына жетпеген балдарга орозо тутуу парз эмес. Албетте, балагат жашына жакындап калган, мисалы үчүн бүгүнкү күндө балагат жашына 15 жаш деп айта турган болсок, 15 жашка жакындап калган балдардын мүмкүнчүлүгүнө карап туруп, жөндөмүнө карап туруп орозо тутканы бул жакшыраак болот деп айтабыз. Бирок бул милдеттүү эмес. Ал эми балагатка жеткенден баштап орозо кармоо милдеттүү. Муну бир күнгө дагы кечиктирүүгө болбойт. Себеби Аллах Тааланын парзын кечиктирип жатат жана Аллахтын парзын аркага сүрүп жаткан болуп эсептелет. Балагат жашы шарият боюнча айрым кыз балдар айыз көрө баштаган учурдан баштап балагатка жетти деп эсептелет. Ал эми эркек балдар болсо түшүркөгөндөн баштап балагат жашына жетти деп эсептелет.